Ушунча нече болгондон долбоор жаздыңыздар. Олар өздөрү тартып келген долбоорлорго автордор болбой, сиздер жазган. Мисалы биз таштандын кайра иштетүү, асфальт кайра иштетүү боюнча долбоорлор жаздыңыздар деп сурандык. Долбоор алар өздөрү сунушкан долбоор эмес. Буну буга чейинки командада жазып, чуркап, көптөгөн кишилердин аракети менен болгон иш-чаралар булар. Азыркы күндө Канча долбоор жазылды? Кайсы аттарын атап өтсөңүз? Дүйнөлүк банкка көбүнчө кайрылып, азыркы күндө ошол 3 ишкана каржыланып келатат. Алардын акыркы мөөнөтү 31-жылы бүтөт. Андан сырткарына бүгүнкү күндө биз долбоорлорду баарын жазып атабыз. Мен так канча жазганыңызды айта албайм, бирок жазылып атат. Анын ичинде мынау арабский фонддон, кувейский фонддон келип куруу иштери башталган, фаптар курулуп атат. Жанындагы мечитти кошуп ушундай шарты бар экен, аны кошуп куруп атышат. Андан сырткары гор больницанын ичинде билесиздер, ал жакта дагы курулуш иштери жүрүп атат ошол фонддун артынан. Бул дагы ошол кайрылуулардын жыйынтыгы деп эсептейм. Андан сырткары мына Дүйнөлүк банктын колдоосу менен Ош шаарына 10 миллион келип атат. Анын 4 миллиону Сулайман тоого, 6 миллиону Ош шаарынын именно туризмди өнүктүрүүгө шарт түзүү боюнча каралып, аны биз мына защита кылып кечеге да Бишкекке 2 жолу барып келдик. Буюрса быйылкы жылы иш башталат. Бул жерде Акбаранын 2-нчи этабы да кирген. Андан сырткары шаар боюнча ошол жакшы көрүнүктүү жерлерди тандап комиссияна жүрүп сунуш бердик. Ушул боюнча буюрса 6 миллион доллар деген, мен ойлойм, бул жакшы эле инвестиция. Мен сунушум буга чейин айттым эле, ишкерлер жолугушуу үчүн чоң борбор куруңуздар. Ожгонун залы менен мунун залдан башка зал жок, ошол жерде жыйындар өтсүн. Экинчиси абдан чоң маданий кол өнөрчүлөрдүн жарманкесин өткөрүүчү бир курулуш. Алмаз Шембекович мэр болуп шайланып атканда да айттым эле, ооба деп колдорун айткан, бирок долбоорду көргөн жокмун. Кийинки мектеп мугалимдерине жана коммуналдык акы үчүн 300 сом бөлүнөт экен. Ушундан соцфонд алынып калабы же 300 сом толук тийе колуна? Ал жерде алынбайт го, 300 сом толук колуна тиет, бул соц пакет болуп кетип атпайбы? Менин угушума караганда кармайт деп атат да. Тактайбыз анда. Тактап, ошону эгерде кармабай турган категориясы болсо стипендия кыласыздарбы, соц пакет кыласыздар, өзгөртүңүздөр. Макул. Андан кийинкиси, соц кызматкерлерге кошумча айлык катары 3000 сомдон 900 миң берип атыппыз да. Балким ушуну билим берүү тармагына жумшайбыз. Мен айттым эле, орто окутуу боюнча мугалимдердин борборун түзүңүздөр деп. Область өткөрдү, шаар өткөрүлө. Венера казышына барбы? Бул боюнча барыңызбы программаңыздар? Соц защитанын кызматкерлери, алар баягы негизи түшүк орда, билесиздер. Алар үймө-үй жүрүшүп, жанагы мат помушка келгенде алар үйлөрүнө барып текшеришип, ошолор канчалык муктаж жардамга. Анын бардыгын бир киши болуш керек да, алардын эми айлык аз болсо, анын бул кошумча, мен ойлойм, көп деле акча эмес, жардам бериш керек го. Сунушуму дагы караңыздар. Андан кийинкиси, коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн айлыгын көтөрүпсүздөр. Мен түйшүгүн тарткан адам катары колдойм. Бирок коомчулук байланыш бөлүмүнүн бухгалтери деген кандай иш ал? Өздөрүнүн бухгалтери бар булардын. 16-пунктта жүрөт го. Эми ошону шаардыкына кошуп койсо эсептей албай калабы? Караштырып көрөлүчү. Бириктириңиздер, оптималдаштырып. Аерде да бир штат ашыкча. Андан кийинки боорукердик, алтын уя, лотос дегендерди бириктирүү жагын караңыздар. Ар бирине бирден акча бөлгөндө бирден жетекчи, бирден жардамчы, бирден тарбиячы болбой, бирин караса, борборлоштурса жакшы болбой беле? Боорукердик, лотостун экөөнүн статусу эки бөлөк да, эми аны соц жакшы. Ошону бириктириңиздер, статусун келтирсе болот да, сиздер сунуштасаңыздар, биз колдоп берсек бириктирели. Анын несин, эми жетим бечаранын несин бөлүшөт алар? Тактап көрөлү. Жок, ал жерде эми мен жакшы түшүнөрүп эткем, бирок соц жактан өзүнүн статусу бар экен. Тиги жашына карата бөлөт окшойт, лотостук анан боорукердиктин. Аны тактап көрөлү, макул. Туура келсе сунуш кылабыз. Акыркы сунушум, мен суром тапшырма бердик эле, даяр мекемелерди садикке кайтарып алуу боюнча, канча мекеме кайтарып алуу боюнча долбоор кирилди, баары мен көргөн жокмун. Ал боюнча иш бизге чейин жүргөн, жүрүп атат. Ал эми чын-чында келгенде жүрө бербей эсеп болуш керек да. Эмнесин токтоп атканын аныкташыбыз керек. Аныкташканда эми 90-жылдан бери менчиктешилип кетиптир. Ал жерде уже 20дан ашып кожоюн алмашкан. Бул чын-чында келгенде аябай кыйын маселе. Менин атым Кожбен болгону калды уже. Ошол жерде алыңыздар дедим эле, бир киши басып бар эле экен. Тактап көрөлү, себеби жеке менчик барыңызга белгилүү болгондой, баш мыйзамда
мамлекеттик муниципалдык менчик менен бирдей эле корголот. Ал жерде суроолор көп, сот иштери, ызычуулары көп. Анын бардыгын эми колдон келсе, конечно, бүгүн эле ошо 40 садиктин баарын шаарга которуп алсак, ремонт кылып элге берсек, бизге аябай чоң пайда болмок. Тоскоолдуктар көп. Рахмат. Жапалак унаа базары менен борбордук базарды 5 миллиондон коштуңуздар да. Бул эмненин негизинде кошулуп калды? Же базардагы баягы отурган контейнердин орундары кымбаттадыбы? Же болбосо университетте жаңы имараттар пайда болдубу? Же бир жерлерде ижаранын акысы көтөрүлдүбү? Эмне себептен көтөрүлдү? Себеби бул көп жылдан бери 2-3 жылдан бери комиссия түзүлүп, комиссиянын жыйынтыгында биз карап чыктык. Жапалак унаа базарындагы, борбордук базардагы комиссиянын тыянагында көтөрүш керек. Көмүскө акча бюджетке түшпөгөн, мындайча айтканда уурулуктар көп деп чыгарган комиссия. Биз ошо негизинде мэрдин тапшырмасы менен дагы комиссия түзүп, 2 жолдан, 1 жолдан эмес. Автоунааны базарды барып хронометраж кылып көрүп, ошондой жыйынтыкка келдик. Мындан сырткары депутаттар өздөрүңүздөр дагы сунуш кылгансыздар. Барып көрүп, комиссияны текшерип, сиздерден дагы сунуш чыккан. Бул жөндөн жөн эле алып туруп, бирөөнү мынанча төлөйсүң деп жүктөгөн жокпуз. Автоунаа базарына 4 миллион 400, борбордук базарга 3 миллион 500 кошулду. Жалпысы 5 миллион болуп атат. Дагы кошсо болот. Аны эми быйылча ушундай нагрузка менен иштесин, кийинки жылга дагы кошобуз. Себеби мүмкүнчүлүк бар. Жетекчилер аракет кылып, изденип, ошол жерде дагы точкаларын көбөйткөнгө аракет кылышат. Планды койгондон кийин. Анан план деген союзда деле көтөрүлүп келген, көтөрүлүш керек деп, канча жылдан бери көтөрүлбөй жүрөт, налево направо болуп. План көтөрүлгөндө ошол жердеги мисалы машина базарга бир машина кирсе, ошонун бир машинага баасы көтөрүлүш керек. Же болбосо базардагы бир местанын баасы көтөрүлүш керек эле да. Эми мен көтөрүлүш боюнча каршы эмесмин. Мен буну колдойм, 2 колдоп колдойм. Бул жакшы. Мен айтайын дегеним, бул бүгүнкү күнгө чейин сиз өзүңүз дагы айттыңыз, уурдалып келептир да, туурабы? Демек, мамлекетке ушунча жылдан бери мамлекетке зыян алып келиптир да, шаардык бюджетке. Буга чейинки жетекчилер. Анда эмнеге жетекчилер кетпейт анда, мисалы борбордук базарды айтайын. Неге бул убакытка чейин төлөй албай жүргөн акчаны быйыл 5 миллионго көтөрүп койдуңуздар? Мүмкүнчүлүгү бар экен, эмнеге борбордук базардын жетекчисин алмаштырбайбыз? Ошол эле машина базары. Эми машина базары кече жакында эле келиптир, бирок буга чейинки келип иштеп кеткен жетекчилердин үстүнөн иш козголуш керек, же болбосо жооп бериш керек. Канча жылдан бери эле ошол эле ставкада келатат, бирок план аз болчу да. Демек, өзүңүз айткандай бирөөлөр урдап келген да, туурабы? Ушул боюнча дагы мен бир эле ушул боюнча эле суроом бар эле, бирок сиздер аягына чейин чыгышыңыздар керек. Эгерде кат жазыш керек боло турган болсо мен жазып берейин. Бурдагы жетекчилер кимдер эмне кылып келгенин. Маалыматыңыз болсо жазып бериңиз. Азыркы жетекчилер экөө тең эле жаңы, бирөөсү кече 2 ай болду, борбордук базарга 6 ай 7 ай болду. Иштесин булар дагы. Анан буга чейинкилерди мен кол менен кармалган урдады деген да туура эмес. Ошол 2-3 жыл мурунку түзүлгөн комиссияда ошондой жазылган. Эми урдады эмес, баягы подозрение кылып жазып атат да, могул көмүскөдө акчалар бар, ушуну чыгарса болот деп. Биз ошонун жыйынтыгынан, может, ал жерде урдалбай эле жанагы каралбай калган жерлер бардыр. Может, балким жанагы пустой турган жерлер бардыр. Ошону арендага дополнительно берсе, акча түшөттүр. Ошонун баардыгын комиссия иликтеп чыкты. Эми ошонун негизинде план көтөрдүк. Урдалды деп сиздин оозуңуздан уктум. Ооба. 3 жылга договор түзүп койдук, 2 жыл 11 айга депчи. Биз ошол 1 жылга эле түзүп бергенбиз да, ошону тактап койсоңуз. Биз 25 миңден 17 миңге түшүрүп бергенбиз. 41 даны болгон 25 миңден. Где-то мэрияга 1 айда 1 миллион 25 миң түшүш керек эле. Андан кийин биз сурангандан 41-ди 17 миңге түшүрүп бергенбиз, алар кошобуз деген да. Анан 16 кошкон убакта деле алардын мэрияга түшүргөн акчасы жылына 952 миң болуп атат да, мурунку суммадан азыраак болуп калды. Анан эмне себептен 3 жылга договор түзүп койду? Ал жетекчи эмненин негизинде айтты, тактап коюңузчу. Каралдык эле
жанагы мэриянын балансында турган зданияларды арендага берүү боюнча жанагы Сапат лицейлер боюнча 2 здание болбоду беле? Ошолордун каражаты мэрияга түшүп атабы бюджетке акчасы? Келишими кандай болду? Кандай болуп чечимге келдиңиздер? Аларды эми буга чейин депутаттардын чечими менен бошотулган экен. Мөөнөтү бүткөнгө байланыштуу УМС кат жүзүнө кайрылган. Азыр процесс жүрүп турат. Договор түзүш керек болчу. Толук маалыматым жок экен. Түзүлөт ал договор түзүлүп. Ошол күндөн бошотулган күндүн мөөнөтү бүткөндөн баштап ижара акысы төлөнүп баштайт. Ал мыйзамдын талабы. Пресс-курант менен, тариф менен эсептеп беришет. Үчүнчү суроо жанагы Төлөкөн Радомдун жандагы зданиядагы баягы мэриянын балансында турат экен, бирок аны биз ижарага беребиз депчи. Бизге ошол немелер кайрылып атышат да, аны больницага кайтарыш керек деп. Азыр мэрия аны жанагындай мыйзамсыз арендага берди деп ошентип кайрылып атышат. Ошол кайсынысы туура, Максат Асанович? Тактап көрөйүнчү, маалыматым жок экен. Хорошо, андан кийин Максат Асанович, биз эми бюджетти баардыгын карадык отурумдарда. Анан ошо жетекчилердин баардыгы алып келген сунуштарын биз колдоп бердик. Эми аларга 6 ай убакыт. 6 айдын ичинде жакшы өз ишин жакшы аткара албаган жетекчилерге, сизге дагы өзүңүз айттык эле, жакшы көзөмөл алып, ошол тендер маселесинде аябай көп маселе жаралып атат. Сиздерден утат тендерде, көп аткара албайт. Ошолор жакшылап көзөмөлдө алып иштетсеңиздер. Рахмат. Бюджетти бөлүштүрүүнү сүйлөшүп атып, биз бир топ сунуштарыбызды бердик да. Кече коомдук угуп өттү. Салман Сатыгулович ушул жерде баягы айрым адамдар, Кор кеңештин депутаттары баары ушул жерге келсе болмок, мынакей эч ким катышпа деген замечание кылды. Сиз төрага катары ошо Кор кеңештин бир защитниги болушуңуз керек. Биз бир аптадан ашык тийиштүү комиссиялар угуп көрүп катышпаган депутат калган жок да. Ошону Кор кеңештин жана пресс службасы аркылуу дагы элге жеткирип койсо туура болмок деп эсептейм. Урматтуу депутат, сөзүңүзгө мен ошол жерде пресс-конференция бердим журналисттергечи. Бу жерде бир жумадан ашык катуу талкуу болду, депутаттар толук катышты. Ал жөнүндө берилди. Рахмат. Ушул бюджеттин ачык айкындуулугун камсыздоо элдин талабы болуп атат. Бир тыйын болсо да ушул максаттуу жумшалса, рационально, разумный жумшалса деген бизге талап болуп атат. Мен 2 суроом бар. Биринчиси, өткөн 2021 жылда шаардык бюджетти Акбура дарыясына реконструкциялоого Кор кеңештин макулдугу жок эле, ошо 120 миллион кирип кеткендиги анык да. Экинчиси, ошол эми өткөн жыл ушундай уникальный жыл болду, шайлоого 54 миллион мына асфальтка кетип калып, УГУды быйыл карыз менен кирип атат. 165 миллиондун, значит 54 миллион өткөн жылга жөн эле кетип калып атат, биз бекитип берип атабыз. Ушундай тобокелчиликтер, ушундай күтүүсүз чыгымдар быйылкы бюджетте болуп калбайбы? Биринчи сурооңузга эми Кор кеңештин макулдугу бар экен, жок экен, мен маалыматым жок экен. Ал эми кандай жол менен кеп аны тактап берели. Экинчи суроо, туура эле айтасыз, бул баягы финансовый планды да бузат. Негизи өтпөш керек, бирок эми баягы иш деген иш экен. Тендер жарыяланып, кээ бир учурларда жумуш бүтпөй калып, переходящий болуп кетет экен. Андан сырткары анча-мынча бир сунуштар кошумча түшүп калат экен, наказдарбы. Ошонун негизинде переходящий болуп өтүп келиптир. Эми мындай общий караганда жаман иш эмес. Баары эле шаар үчүн жасалып, ошол жол, ошол акча, ошол сай, бала бакча бүт баардыгы кайра эле шаарда калып атат. Эми жанагы планировать эткенде кыйын болуп калат да, финансовый план түзгөндө, эртең кийинки жылга ошол финансовый планды расчет алганда, ошол туура айтасыз. 54 миллион мисалы нагрузка болуп, азыр биздин дагы пландарыбыз бузулуп атат. Эми мына келечекке мындай тапшырманы Алмаз Шенбекович берди жетекчилерге катуу. Ушуну көзөмөлдөп, мүмкүн болушунча ошо жылдын ичинде бүтүрүп, кийинки жылга өткөрбөгүлө деп катуу тапшырма берди. Аракетти кылабыз. Коомчулук ошону айтып атат, ачык айкын болсун деп. Бюджет, админ ресурс, анан аныкталуу партиялардын кызыкчылыгында мындай иштер болбош керек. Экинчиси, мына ошол быйылкы бюджетте чыгаша приоритеттери деп эле айтайынчы, кайсыл мындай багыттар
мындай көбүрөөк чыгышын талап кылып атат. Анан киреше киргизүүчү приоритеттер кайсылар болду быйылкы бюджетте? Мына азыр эле айтты коллегабыз. Борбордук базардын 1,5 миллиондон мына 5 миллионго чыкканы дагы мындай карасак жакшыдай көрүнүп атат. Бул маселе көп. Киреше приоритеттерибиз кайсылар? Негизи салыштырмалуу мурунку жылы бюджеттин билесиздер 1 миллиард 357 миллион менен аткарылган, бекитилип аткарылды толук 100%. Быйылкы жылга биз чын-чынына келгенде бир аз запасы менен план койдук. Аны, конечно, аткарыш биздин кайра өздүн мойнубузга жүктөлөт. Бул жерде салыктан түшкөн каржыларга 200 миллионго жакын акча койдук. Анын дагы себеби мына быйыл жаңы салык кодекси кирип атат. Аны тактап, мониторинг кылып, анализ кылып, андан сырткары мына айлыктар кудай бурса көтөрүлөт 1 апрелден. Биз эми баягы подоходный налог көбүнчө подоходный налогдон чөп да жергиликтүү бюджетке. Ошолордун негизинен баарын анализдеп, жетекчилер менен акылдашып 200 миллионго көтөрдүк. Бул, конечно, нагрузка өзүбүзгө, бирок аткарабыз. Андан сырткары салык эмес кирешелер бул ошо сиздер билген УМС, жерди ижараны арендага берүү. Бул жерде дагы азыр УМС ревизия кылып бүт бош турган жерлерин, имараттарын ижарага берүү боюнча тапшырма берилди. Андан сырткары авторынок менен борбордук базарды айттым, эмне себептен көтөргөн. Ошонун негизинде көтөрдүк. Бул жаман нерсе эмес. Салыштырмалуу мурунку жылы 300 миллионго жакын акча өнүгүүгө бөлүнгөн болсо, УГД менен УКСК. Быйыл мына 415 миллион акча каралып атат. Бул мен ойлойм аябай жакшы көрүнүш. Мындан сырткары 100 миллионго жакын акча айлыкка бөлүнүп атат. Бул 2014төн бери толук көтөрүлбөптүр, мындай аз-аздан бери ишкана гана көтөрүлгөн экен. Быйыл толук эле мына 20-30%дан 100%га чейин ишканаларга коштук. Ошол дагы аябай чоң нагрузка. Муну дагы аткарышыбыз керек. Салман Сатыгулович, кичине бир сунуш бар эле. Так, сиңер баларга деп. Менимче 567 миң акча алардын айлыгы болуш керек. Ардагерлер ошол өз иш форматын саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйынга катышкандар. Менин келгениме 1 жыл болду толук. Быйылкы күнгө. Ошол ишкананы 2020 жылы 21ге алганда 21 миллион 600 миң сом зыяны менен алганбыз. Биз бүгүнкү күндө 1 жылдын иштеп 4 миллион 800 миң экономия кылдык. Бүгүнкү күндө 16,5 миллион дагы ошол карыздарыбыз бар. Бул карыз кандай карыз? Бул 2020 жылы ошо пандемия маалында атайын өкмөттүн, Минздравдын жанагы токтому болгон коомдук транспорттарда жанагы шахматтык негизде отургузула дегенчи. Ошондо техникалар, транспорттар бар жогу ошол өзүнүн иштөө графигинде иштеген, бирок эл чыккан эмес. Мындайча айтканда булар халастой иштеген. Ошондуктан карыз көбөйгөн. Бул ошол эле соцфонддон бүгүнкү күндө 5 миллион тегерегинде ошол эле электр энергиясынан бул дагы бир 5 миллион сомдон тегерегинде болуп турат. Ошол эле салыктан турат. Ошону менен бирге анан кечеге сиз айтып калдыңыз ошол интернет булактарына чыккан боюнча. Бул 2020 жылы Россия нефть компаниясынан ГСМ'де ошолор тендерден уткан 6 миллион 600 миң сом карыз болгон. Акча төлөнгөн эмес, бирок биз былтыркы жылы 1 миллион 600 миң сом карызын төлөп бердик 1 жылда. Азыр бүгүнкү күндө 4 миллион 400 миң тегерегинде акчасы калды. Анан кечегиндей чыгарганда дагы бир ошол маалыматты дагы мындай ошол жетекчилер мындай тура айтып койсо болмок да. Бизден ушунча карыз эле 2020 жылы, 2021 жылы ушул сумманы төлөп бердик, алганы турат деп берсе менимче элге дагы бир мындай түшүнүктүүрөөк болот эле да. Ишкананы карыз кылган жетекчилерге чара көрүшүбүз керек. Алмаз Шемикович, эгерде карыз кылып ушинтип кете бере турган болсо, эшек жайлоого чыгып кетип калабыз. Көрүнгөнү келип карыз кылып чыгып кете бере турган болчу. Анан экинчи сунушум, Алмаз Шемикович, Сайып Жайкымбаевич,
Мынау шаарда көпчүлүк адам билбейт экен. Бизде коомдук транспортто канча категориядагы адам бесплатно жүрөт, канча адамды биз шаарда бесплатно ташыйбыз. Ушул боюнча коомчулукка маалымат берип койсоңуз. Жарайт. Азырбы же? Азыр коомчулукка айтып коюңуз, канча категориядагы адам бесплатно жүрөт. Примерно канча адам бизде шаарда бесплатно ташыйсыңар? Бүгүнкү күндө бизде 9 категориядагы адамдар. Бул пенсионерлер, окуучулар. Окуучуларды мен бесплатно десем туура эмес түшүнүп калбасын. Себеби дегенде биздин транспорттун негизги кардары студенттер менен окуучулар. Себеби дегенде бүгүн транспорттагы коомдук транспорт 10 сом, окуучулар 3 сом төлөйт. Ошондуктан биздин мынандай бир артка кеткен себебибиз дагы ушудан. Анан мугалимдер бар, соц заштан кызматкерлер бар, ардактуу атуулдар, биринчи, экинчи топтогу инвалиддер, Ош шамы газетасынын, Ош когалаңындагы шейиттер немеси, анан кургагучу ооруканасынын кызматкерлери баары биригип ошол коомдук транспортто 9 категориядагы жарандарыбызды биз бекер ташыйбыз. Рахмат, бул Алмаз Шембекович, бул Кыргызстанда Ошто уникальный нерсе да, бекер ташыганчы. Ошону урматтуу маалымат каражаттары элге жакшыраак жеткизип койсоңуздар. Кайсы категориядагы кимдер бесплатно жүрүш керектиги боюнча. Себеби коомчулук билиш керек. Бүгүн кимдер бесплатно биз шаарды камсыз кылып атканыбызды. Анан эми рахмат сизге. Экинчи мына базар боюнча. Мен Кушбак Искендеровичке толугу менен кошулам. Кушбак Искендерович аябай талуу маселени көтөрүп чыкты. Биз ошол жерде комиссия менен да иштеп көрдүк. Базардачы. Мен сунуш катарында берип коеюн, Алмаз Шембекович. Шаарда бир муниципальный дирекция деп атын эле кылып коюпбуз дагы, ал дирекциянын же документи жок базардын. Бүгүнкү күнгө чейин кайсыл жактан акча түшүп аткандыгы дагы бул мыйзамга туура келбей турган жагы бар. Мыйзамдаштырышыбыз керек. Экинчи, шаарда ар жерде муниципальный базарлар бар экен. Западныйда ошол эле базардын чекесинде муниципальный базарларыбыз бар экен. Ал бирок дирекцияга карабайт экен. Ал отдельный башка адам алып алып, арендага катары иштетип, анан акча төлөйт экен. Мен сунуш берейин дедим эле. Эгерде акчасын көтөрүп аткандан кийин 5 миллионго. Урматтуу Болот Талайбекович, азыр сунушка сөз берилет, анда 5 минут талкуу боюнча берилет. Ошо сунушта ошол убакытта сактап турсаңыз, регламентти чип кетип атат. Азыркы сунуш эмес, суроо бериңиз. Макул, суроо анда. Ошо эмне жага Западныйдагы базар, берке Шоколад базарынын жанындагы 53 сотик базар бюджетке бүгүнкү күндө канча сом акча каражатын түшүрөт? Быйыл канча сом акча каражатын коштуңар? Бул дирекциядан сырткаркы базарлар. Дирекциядан сырткары арча базар бар. Тиги Ошский базарда базар бар. Булар дирекцияга кирбейт. Шоколад базарынын жанындагы эмес, Шоколад базар бул өзү 53 сотик жер, ал айына 250 миңден төлөйт. Биздин атайын комиссиянын кароосунан өтүп туруп, ошо арендага берилген. Западныйдагы базардагы бул айына азыр адашып калбайм, плюс-минусун айтам, где-то 1 миллион 300 миңдей жылына төлөйт, жылына. Ал дагы комиссиядан өткөн. Аны ошо оңдоп түзөө иштедиме деп тур. Мурун өзүңүздөргө белгилүү, ал жер бардак болуп турган, азыр кырытый кылып оңдоп коюшкан. Биздин план айтып кетпеди ошо. Бул бардыгы планга такалып атпайбы? Биз азыр 21-жылга салыштырмалуу, буну бардыгыңыздар эле билесиздер. Быйылкы жылга биз дагы амбициозный пландарды коюп атабыз деп айтып жүрөбүз. 51 миллион 500 миң кошумча деп көтөрүү менен деп атабыз. Биз буну менен да токтойбуз деген оюбуз жок. Дагы муну деле ашчасы менен аткарайлы деген оюбуз бар. Ошонун эсебинен ошо эч кандай тариф көтөрүлгөн жок. Бул жерде өзүбүздүн баягындай программаларыбыз бар, ошол менен планды көтөрөбүз. Мен азыр сиздер баягы кызыктай бир жагдай пайда болуп калганда, мэриянын өзүнчө дирекция базары бар. УМСтин өзүнчө базары бар болчу. Ушу базарларды бириктирип эле коюшубуз керек. Аны мен сунушта айтайынчы. Рахмат. Өлгө алып бере аласызбы? Сизди чөп берип койсузбу? Команда эски деле эмес. Укус жаңы биринчи лицемер жаңы. Анан быйыл эми
былтыркыга караганда былтыр 200 миллион укс, 100 миллион угд болсо, быйыл биз ушул 250 миллион укс, 165 миллион угд деп сумманы көбөйтүп атабыз. Мындан тышкары дагы дополнительный доход изделип атат, каралып атат. Анан бул жөнүндө мен баарына эле айттым, көчөгөн эле чогулуш болуп, ушул боюнча да сөз болду. Откат деген маселе бар. Ошону мына көчөгөнү отуруп буну да сүйлөштүк. Давайте анда ошо откатты официально эле бир фонд ачалык, ошо фонд төгө берсин ошо акчаны. Откаттын акчасы менен биз дагы бир садик салып алсак болот. Эми действительно ошондой эле болот. Муну баарыбыз билебиз. Ошон үчүн бул маселени эми баягы тамашасы менен бирок мындай артка четке какпаш керек да, муну да ойлонуш керек. Анан сапаты жакшы болуш керек. Мына өзүңөр көрүп атасыңар азыр. Канча убакыттан бери бүтпөгөн бир садиктер, объектилер бар. Ошол убагында берип салып, ушундай бир таза эмес компанияларга, фирмаларга. Мына Жапалакта эле бир мисалды айталым. Жапалакта балык акчаны бүтпөйдү. Карек айында. Ушундай фирмаларды, осолорду мындай бир кара список тизмеге киргизип туруп эле айтып атам, мына жоготпогула коюу. Вообще жоготпогула деп атам. Ошол эле убагында тротуар салган, мына тротуарларды жарабай калган фирмаларды вообще жоготпогула деп атам ошол жака. Раз ушундай сапаты жок салып атабы, анда катышпасын деп. Эми биз деле ушу аракет кылып атабыз, дагы кошумча доход источниктерди карап. Быйыл мен ойлойм шаарыбызга мындай именно ушул инфраструктураны жакшыртуу үчүн көп эле акча салабыз го деп. Рахмат. Менин суроом 8-пункт боюнча Ош шаарынын жергиликтүү бюджетинин эсебинен шаардагы мектептердин 1-класстан 4-класска чейинки окуган окуучулардын тамактануусун уюштуруу ченеми бир окуучуга 10 сом эсебинен бекитилсин дептир да. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө азык-түлүккө болгон баанын баасы өстү да. Анан эмне үчүн бир окуучуга 10 сомдо бекитилди жана эмненин негизинде 10 сомдо бекиттиңиздер? 10 сомго эмне келет бүгүнкү учурда? Дагы 10 сомдо сунуш кылтабыз. 10 сомго эми кора эчтеке деле келбейт азыркы немеде. Эми баягы первый, второй болбой калат, чай коржик болот. Чай коржикка жетеби 10 сом? Уже эсептеп чыгышты го, жетет. Ошондой сунуш болду бизге. Ошону туура эсептеп чыксаңыздар жетиштүү болот. Макул. Биздин Ошто спорт комитети бар, анан Алай футбол клубу бар, анан Сулаймантоо волейбол клубу бар. Ушулардын баарыны спорт комитетке эле бириктирип койсок эмне болот? Биз ушуну бир 3-4 жылдан бери айтабыз да, булардын да өздөрүнүн отдельный бюджети бар, отдельный жумушка адамдары бар. Ушуну бириктирсек кандай болот? Эмне үчүн ушул 3-4 жылдан бери бирикпей келе жатат? Жакшы суроо. Волейбол клубу быйылгы жылда токтотулду, жоюлду. Жок, бюджетте каралган жок суммасы. Кийинки 2 ишкана боюнча биз сунуштар даярдап атабыз. Эми колдоо тапса, ал жерге дагы башка ишканалар бар. Сунуш кылып алып келебиз. Могул жерде Алай футбол клубуна 25.000 миң сом каралган, Сулаймантоо волейбол клубуна 116.0 миң сом каралган. А бул каралып жатса, сиз эмнеге каралган эмес деп атасыз? Ал немеде мыйзамда ишкана жоюлгандан кийин компенсациясы бар. Алар сотко берсе деле аны утуп алат. 3 айлык төлөп бериш керек, айлыктычы. Ошол компенсацияны карап киргизгенбиз. Ал мыйзамдын талабы. Экинчи суроом, ушул азыр жаңы жылдан бери жаңы налоговый кодекс ишке кирип атпайбы? Ошол боюнча биздин Ош шаарында ККМ аппараттарды орнотуу боюнча канча процент орнотулду? Процент 47%. Биз күндө маалымат алып турабыз. Бизге күндө жиберип атат. Анан салык кызматкерлери ошол шаарда ишкерлер менен, эл менен базарда жүрүп, түшүндүрүү иштерин күндө алып барып атышат. Негизи жакшы эле кетип атат. Азыр 47%га жетип калды. Мына
күндөн маалымат келет бизге. Бирок ошол ККМ аппараттары 47%га жетип калгандыгын азыр эч ошто көрүнбөйт да. Ошто мындай со стороны карасаң, бир 10% кафелерде эле болбосо мындай нотариуска кирсең деле, базарга барсаң деле ККМ аппараттары жок да, көрүнбөй жатат. Ушуну жакшы жеткизсеңиздер элгечи. Макул, макул. Сиз кирген жерге пайыз кирилип ошо да 47-сине кирип көрсөңүз, ал жакта бар болуш керек. 47-си каякта турат анда? Базардын ичинде, ошо сиз айткан кафе, ресторандарда, мейманканаларда. Калгандар эми бир аз убакыт ичинде жетет го 100%га. Ал башка жол жок. По-любому киришет ККМге бардыгы. Макул, эми азыр бул жерде сиз менен талашпай эле коеюн. Анан дагы баягы сиз айтып кеттиңиз да, бюджет өзү эки эле частьтан турат да, киреше бөлүк, чыгаша бөлүк депчи. Сиз ошол киреше бөлүгүнүн 85%-ин налогдук жыйындар, 10%-ин аренда, УМС, 5%-ин атайын жыйындар дедиңиз. Бул атайын жыйындар деген эмне булар? Ким? Атайын каражаттар бул садиктерге баягы былтыр 85 миллион болгон, быйыл 80 миллионго бул бизге тиешеси жок, бирок общий бюджетке олтура берет. Бул ата-энелерден чогулган акчалар, 500 сомдон чогулган. Ошол акча кайра эле ошол өзү садиктерде, жанагы бала бакчалар өздөрүнө кетет. Бул просто бюджетте көрсөтүлүп туруш керек. Анан биздин Ош шаарында бир киреше алып келе турган бир ишкана барбы? Мындай добротный бир ишканаңызды айтып бериңчи, биздин Ош шаарындагы бир киреше алып келе турган. Жеке ишканабы же мамлекеттик? Сизге канчалык налог, сизге муниципалдыкта сизге канчалык пайда алып келет? Биздин Ош шаарына. Эми ал жерде жеке ишканалар аябай эле көп. 1 миллиард 300 ошол жеке ишканалар толтуруп атпайбы? Жок, муниципалдык ишканадан. Муниципалдык ишканадан мына актарын айтсак болот. Башынан бери мына 2 миллион 3 миллиондон бүгүнкү күнгө чейин 10 миллион 600га былтыр аткарды планда. Быйыл мына көтөрүп атабыз. Ушул ойлойм жакшы эле ишкана иштеп аткан. Бул муниципалдык ишканадан түшкөн акча бул аренданын эсебинен 10%ке кирип атат да, туурабы? Ооба. Анда бизде УМС 10%-ын канча процентин машина базардан түшкөн акчага канча процентин ээлейт дагы, канча процентин УМС таза чогултат өзү. Получается, УМС өтө эле аз чогултат да. Мен ушулга зациклиться этким келип атат да, негедир УМСтин акчасы бул жерде өтө аз болуп атат. Жок, УМСтин акчасы өтө аз эмес. УМС негизи былтыр 100 миллион планда аткарды. Анын негизи жыл сайын 10-15 миллион кошулуп келген экен, биз быйыл 50 миллион кошуп салдык. Анын ичинде ошол эки базар бар. Мындайча айтканда, фактически УМСке 30 миллион кошулуп атат да. Бул жакшы эле көрүнүш. УМСтике быйылкы жылга нагрузкасы аябай чоң, 130 миллион топтош керек. Макул, азыр дагы айтып кетти да, мына биздин коллега Баятов Болот айтып кетти ушул базарлар боюнчачы. Мына машина базарды айттыңыз, туура эле машина базар действительно вот неме болуп атат да, показательный болуп атат. Сиздерге кирген чыккан машинага акча төлөп, официалдуу төлөп, вот машина базар показательный болуп атат. Эми башка базарларды да ушинтип муниципальный же дирекция ушунун башын бириктирип туруп, ушул машина базардакыдай кылып иретке келтирбейсиздерби? Ошондо может дагы 10% арендаңыздар көтөрүлүп калат беле деген эле ойдомун да. Макул. Жылдын эсебинен канча бала бакча түшөт, курулат. Анан мына азыр жапалак боюнча айттыңыз, бирок толук кандуу даярданбапсыз. Кеңеш деп эле койдуңуз, кеңеш өтө чоң, 30 000 население бар. Кайсы айылына түшөт, канча орунду, канча акча кетет. Экинчи суроом эми Алмаз Шембеков, сиз да жаңысыз, биз да жаңы, бирок жетекчилердин эскилери абдан көп бул жерде. Ушул бала бакчаларды акча бөлүнгөндө абдан туура караштырып, көз салып койсоңуз. Себеби эски жетекчилер проектлерин көтөрүп, мен мына жерге салам, ала жерге салам деген сунуштарды биз угуп атабыз. Ошон үчүн биз сизден суранып кетем. Кече шайлоодо адилеттүү карап бердиңиз, рахмат. Ошол сыңарындай эле ушул бюджетке дагы абдан көз салып карап турсаңыз. Бизде мына Тейк айылы бар. Тейк айылы жанында 218 квартал бар. Ошол жерде бала бакча жок. Анан кеңештин центри бар. Ошол жерде бала бакча такыр жок. Ошол жерге бир бала бакча түшсө, 218 дагы Тейкени дагы кеңештин центрин дагы биз эмесин аткарган болобуз да, мындай мажбурлугун.
Иши ошол жерде бир эски поликлиника бар, Алмаз Шембекович. Ошол иштелинбей турат. Ошол эмени биз ремонттоп бала бакчага берсек да болот. Ушул маселелерди бир көзөмөлдөп койсоңуз, сизден сурагыч. Анан укуштун жетекчиси, сиз да кайрадан сизден сурайын дедим эле. Кеңештен кайсы айылына бала бакча түшүп атат? Сиз туура айттыңыз, сиз айткан именно ошол жерге эски поликлиниканын ордуна салынат. Кайра ремонт кылып атасыңар, Анан биз мониторинг карадык. Теке айылында бир дагы бала бакча жок экен. Ошонун жанында эле 218 квартал бар. Аларда бала бакча, ар бирчи деме жок, аялдама жок, мектеп жок, бүт бардыгы. Каражаттар жетиштүү эмес. Жетекчиңиз Токтомбетов аты ким? Сатыш айтты да, шаардык кеңештен биз через муниципалитет 10 миллион сом биз ПДПга акча бөлүп атабыз. А киши Шарапат Мажитованын суроосуна ПДПнын кереги жок деди. Значит, биз бере турган акча 10 миллион акчаны, значит, ал жака которуштун кереги барбы, жокпу? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Негизи ПДП шаарга керек. Бул мен ойлойм, мен жеке архитектор катары айтам, бул эч качан генплан, анан кийин ПДП болмойсо бул шаар өнүкпөйт. Жетекчиңиз менен сиз карама каршы мамиледе айттыңызбы? Ойдосуз? Эми жок, мен сизге мындай деп түшүнөйүн, ал жетекчинин ою, мен ал киши баягы элге жеңилирээк шарт түзүп берейин деп ойлоп аткандыр, бирок план болбой шаар өнүкпөйт баары бир. Анда мындай. Биз 25-жылга чейин 16 жылдан геймпланды кабыл алганбыз, бар ош шаарын. Туура. Быйыл 22-жыл, туура. 3 жылдан кийин бул мөөнөт бүтөт. Туура. Сиздер 10 миллион сом ошо ПДПга сурап атасыңар, андан кийин эми жаңы тарифиңер чыкты, 12 миллион бул топосъемка деп, туура? Сиз айта бериңиз. 22 миллион болот ошондо? Жок, мен тактап коеюн. Өзү негизи генплан 16-жылы бекитилген өкмөттүн токтому менен. Анын токтомунун экинчи этап менен бул деталдык планда долбоор иштелип атат. Ага 5 миллион сом которулуп берилген. Жалпысы болуп 17 миллион 500 жемт акча которулуп берилиш керек. Анын ичинен ошол 5 миллион которулуп берилип, бүгүнкү күндө ошол 12 миллион 500 миллион ушундай акчасы калган. Жок. Комитетке келип жетекчиңиз айтты да, 10 миллион азыр калган акча карызыбыз бар деди, анан 12 миллион тапа съемка деп айтты. Марс Асанович туура түшүндүкпү? Тапа съемка боюнча да жооп берип коеюн азыр. Бул жерде жалпы суммасы 18 миллионго түзүлгөн экен, 5 миллион алган жогору айтылгандай. Калганын биз суранып 10 миллион бөлдүңүздөр. Анан тапа съемкага приблизительно 10 миллион сурашкан. Биз азыр сунуш кылып атабыз, ошо 10 миллионду мүмкүн болушунча 5 миллионго, 2 миллионго чыгыргөнгө. Биздин өзүнүн архитектуранын лицензиясы 20 гектарга гана, канча ограничениясы бар экен. Ошо тапа съемканы өзүңөр эле кылбайсыңарбы, 1-2 миллионго эле деп сунуш бердик. Алар ошол лицензиясына таянып кыла экен. Лицензиясы барлар, алар ошол бакка 10 миллиондо сураган, эми ал жерде сүйлөшүп түшүрсө болот го. Сонун көңүл алып койсоңуз. Кече жакында мына өзүңөр билгендей 8 февраль күнү коомдук угууда болдук. Мына комитетке келип 2, 3, 4 февралда депутаттардын ушунчалык кызыктуун биз байкадык. Андан кийин дагы бир айтып кое турган нерсе бар. Биз комитеттин атынан ушу шаардык кеңештин шаардык мэрияда иштеген Маршит Асанович, сиздин баягы балдарыңызга рахмат чоң. Кылган иштериңер биз ичинде куна турган нерселер бар экен. Мына базар боюнча өзүңөр көрдүңөр. 4 миллиондан ашып. Унаа базары боюнча жакшы иштер кетип атат. Ал жөнүндө маалымат уктук. УМСке 30 миллион акча каражаты кошумча болуп атат. Бул жакшы жактары дагы бар да. Анан биз ушуну айтып коюп кетейин дедим эле. Ишиңерге ийгилик болсун. Анан жаңы келген депутаттар бар экен. Сиздердин ишиңерге ийгилик болсун. Макул 39, каршы жок. Токтом долбоору негиз катары кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, эми кийинки сунуш пикирге алымча кошумчалар болсо жазылсаңыздар болот. КМ боюнча эми патентти бара-бара жок болсо керек. Бирок менин коллегам Салиева Айгүл туура эле белгилеп өттү. Көп жерге барсаң ККМдер бекитип отурушат да. Кафеге барасыңбы, базарга барасыңбы, любой сатуучу точкаларга барасыңбы. Ошого жарандарды кызыктыруу үчүн урматтуу Алмаз Шембекович,
буга чейин дагы бир сунуш болгон эле да. Чектерге бир жылдын акырында лотерея уюштурсак. Баягы чектерди талап кылып, ошону жылдын акырына чейин чогулуп келсе, жылдын жыйынтыгы менен биз определенный сумма бөлүп туруп ошону бир элди кызыктырсак талап кылат болчу да, эл да кызыгат болчу. Азыр биздин жарандарыбыз мындай алганда кээде кайдыгер мамиле кылып коет, чекти эч ким талап кылбайт, ККМ иштебей эле турат да. Бул кетиште биз эртеге бюджет толтуруш өтө кыйын болуп калат да. Ушул сунушту эске алып койсоңуздар. Менин сунушум шаардагы дирекцияга кирбеген, жанагы айтып өттүңүз го, Шоколад базары, Ошск районундагы ушул базарларды дирекциянын балансына албайлыбы? Шуну сунуш кылат элем. Себеби шаардын бюджетин ушу толуктаганга салым кошот эле, жанагы айтып аткан ККМ боюнча дирекция ушул нерселерди көзөмөлгө алат эле. Шуну сунушка коюп берип койсоңуз, ошондой майда базарлардын бардыгын дирекция балансына алсын, контрол кылсын. Сунушту токтомго макул, депутаттын сунушун добушка коюм. Макул 39, каршы жок, сунуш өттү. Кече бирөөлөр мага эки каттан кайрылды. Айлыктар өтө аз депчи. 7300 сом колубузга алабыз дейт. Мисалы үчүн кээ контроллер, кээ адамдар гана айлыктары жакшы баягы эмес болушу мүмкүн, эми биз билбегенчи. Бирок мында жөнөкөй сотрудниктердин айлыктары өтө аз экен. Тосулбай турат дейт машина базар. Жарыктандыруу, башка маселелер дагы неме экен. Эгер 15 миллион көтөрүп койдуңар, эми ушуну кандай кылып ушулар болобу, ишке ашабы? Ушинтип кайрылып атышат да бизгечи. Ошолордун дагы карап койсоңуздар. Экинчиден баягы суроо берейин десем, суроо неме болуп калды. Неме болуп калды, чектелип калды. Мен мынабу көп жылдардан бери ижара акысын төлөбөгөн кээ бир немелер бар экен мындай. Мекемелер бар экен. Себеп лицей бар экен. Ижара акысын төлөбөй жүрөт дейт ошолчу. Ошондор таап мына муниципалдын ишканасы төлөтсөңүздөр. Чыгаруу боюнчачы, ошол эми биздин бюджетке толтуруш керек да. Ошол боюнча катуу иш алып барсаңыз. Ошону азыр эми республиканский деңгээлде да айтып атат, бир 50% көмүскө экономика чыкпай атат депчи. Биздин Ош шаарыбызда деле андан деле көбүрөөк ушул боюнча катуу иш алып барсаңыз. Рахмат. Чернобыль, Афган, Баткен ардагерлери боюнча 400 000, 300 000, 100 000 бөлүү боюнча жазылып тур да. Бул бир жылда бир жолу эле өтөт. Бир жылда бир жолу эле белгилеп коюшат дагы, анан ушуга 400 000, 300 000, 100 000 бөлүштүн кажети жок деп ойлойм. Буну кыскартып койсок да болот. Андан кийин Марс Асанович былтыр айткан эле бизге могу дублирующий органдарды, бирин иш милдеттерин кайталаган ишканаларды кайра карап чыгууга алып келем депчи. Ушул сунушту да киргизип койсоңуздар, могу жоюу боюнча, анча-мынча кызмат орундарын жоюу боюнча алып кирсин депутаттардын кароосуна штаттык курамды. Ошондой эле мына санариптешүү жагын тезирээк колго алса, биринчиден ушу мэрия өзү үлгү болуп берип, мына санариптешүү жылда эле бүтпөй келатат. Ушул быйыл дагы бир жакшы акча каражатын карап, санариптешүүнү колго алып койсоңуздар сунуш. Андан кийин бул кийинки сунушум бул титулга, былтыр ушул титулга кирбей калган жолдордогу бүтүп кеткен учурлар кездешкен. Буну мына УГДнын жетекчиси дагы жакшы билет. Ошол жарымына чейин бүтпөй калган жолдорду быйылкыга карап, мына титулду карап атканда ошол жолдорду дагы киргизип карап койсоңуздар. Анан ушул былтыркыдай окуялар кайталанбаса, титулга кирбеген жолдор кокусунан эле басылып асфальтталып кетпесе, ошондой эле тендер маселесин дагы өтө мындай кылдат карасаңыздар, себеби бизге чейин сөздөр жетип атат ошо тендерге тууган, тааныш, билиш катышып кандай тендерлер өтүп атканы боюнча. Ошону да кылдат карап, бир жакшы адилеттүү карап, депутаттардын наказын дагы эске алып, жакшы чечип берсеңиздер. Рахмат. Араң бөлүп берип атабыз да. Азыр булар дагы эгер азайта турган болсок, билбейм, сунушуңузду добушка коеюн мен. Депутат катары сунуш берип атканыңыздан кийин. Салман Сатугулович, кошумчалап койсок, бул боюнча биз кыскарттык. Бардыгынан кыскартып, бизге келишип, кайра коюп бергиле деп да келишти, бирок биз кыскарттык. Мындан ары кыскартса, азыр алар менен сиздер өзүңүздөр дагы сүйлөшүп көрсөңүздөр,
сразу эле баарын кыскартып салганда болбойт. Биз урматтуу коллега, бул комитет нерсени каралды, действительно карап көргөндө эң минимальный калды ушулчу. Шуну сунушуңузду алып койсоңуз жакшы болот эле, чында. Анда аларга 5 шаарда 5 Волф ардагер калыптыр. Андан кийинки ардагерлер ушулар экен. Афган согушу, Баткен согушу. Булар действительно ошо катышканда. Булардын ошо күнкү эле 15-inde андан кийин Чернобыльден кичине майрамы бар экен. Кичине бир чай питьясы анан 5-10 сом ала турган акчалар булар. Бул жерде минимизация болгон. Бул жерде эч мындай көрүнгүңүзгө калбасын. Мен ойлойм комитеттин чечими ошо туура эле биз мунун кереги жок мынчалык кыскарткангачы. Данияр Аманович, анда бул ошол максаттуу түрдө пайдалансын, себеби мен билем, бир жылда бир жолу эле ошол өткөзүп, бир жылда бир жолу аларды эстеп коюшат дагы, эптеп бир майрамдык иш-чара өткөзүп берип коюшат. Ошого жараша анда көңүлгө ала турган болсо, жакшы кылып ошол акчаны чайпай кылбай, жакшы кылып жөлөк пул катары кылып беришсин, же бир жакшы бир максаттуу пайдаланышсын да. Рахмат, айтканыңызды эске алабыз. Көзөмөлдөйбүз. Комиссия кылганда биз 9 протокол менен чыгарганбыз. Биз сунушубузду Бакай Сагынбаевич айтты, ушул нерсени өзүңүз көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, себеби бул бириксе жакшы болот да, акча каражат дагы көбүрөөк түшөт деген нерсе. Бир эле баш болсун, 3 баш болуп кетиптир да. Анан экинчи сунушубуз, мына базарда Алмаз Шемекович, Кудай сактасын. Бишкекте, Жалал-Абадта, базарда өрт кетип, канчалаган жарандарыбыз бүгүнкү күндө банкрот болуп отурат да. Анан биз базарды өзүбүз көзүбүз менен көрүп келдик, мына депутаттык комиссиядагы, Борбордук базарда. Электр энергиялары, чуалгылары сыртта жатат. Эртең өрт чыгып кетип коркунучу мындай жатканда бир 80-90% экен да. Ушуну көзөмөлүңүзгө алып койсоңуз, биз атайын протокольный поручение менен дагы сизге түшүрөбүз. Себеби эртең бирөө өрт чыгып кетип, базардагылар жабар тартып калбасын. Мен сунушум, кийинки сунуш, мына машиналардын айналасында муниципалдык жерлер бар экен. Аны кээ жарандар же муниципалитет менен, же мэрия менен договор түзбөй, өз алдынча өз билемдик менен иштетип атып, мамлекетке, мэрияга 1 сом бюджетке акча түшпөй деген. Мына депутаттык комиссия депутаттар жалган айтырбаса керек, ошол жерге барып өз көзүбүз менен көрүп келдик. Мындайча айтканда рейдерство болуп атат, өзүн билемдик болуп атат. Бул мыйзамга түздөн-түз каршы келет. Мамлекеттин муниципалдык жерди биз өзүбүз иштете албай атабыз. Мен сунушум, мына машина базардын директору болсо керек ушул жерде. Машина базардын директору сизге да отдельный кат менен кайрылып койсоңуз, баягы биз көргөн жерлер боюнча, муниципалдык жерлер боюнча. Ушуларга өткөзүп бере турган болсок, булардын бюджети бүгүнкү күндө 15 миллион сомго чейин көтөрүлүп атат да. Ошол акча каражатыны машина базардын акчасына түшөт эле дагы, бюджет дагы көтөрүлөт эле. Мен туура эле айтып атамбы? Кат жүзүндө кайрылдык. Азыр ошол мына машина базарынын туруштары эле кызыл китеп берилип тур, калган жерлердин кызыл китеп берилип кетиптир. Ошо баягы биз көргөн жер бар го, баягы 50 сомдон алып аткан жерлер. Чекес. Кызыл китеп берилип кетиптир. Кызыл китеп берилип кетип ал жерге дагы. Эми мындай нерсе болуп атат. Жол эле калыптыр да, кызыл китеп берилбегенчи. Машина базардын айланасы бүт кызыл китеп менен берилген дагы, бирок машина базардын документи жок. Ушул нерсени бир көзөмөлгө алып койсок, себеби бюджетке дагы кыйла акча каражат түшүп калат эле. Кийинки сунушум, мына Алмаз Шемекович, быйыл баягы туристтерди тартабыз, туристтикчи болсун деп атабыз, туристтер келет деп атабыз, тротуарларды курабыз деп бир канча акча каражаты бөлүндү да. Эми тротуарыбыз жакшы дагы, жолдорубуз эле бомба түшкөндөй болуп калган. Мына ички жолдорго кирсең адам баса албайт. Эми кызыктай нерсе, турист келсе дагы ойлонот да, тротуарыбыз жакшы кетип атат дагы, ички жолдордун ортосу аябай акыбалы жаман да. Ошол абалдарды оңдоо боюнча, урматтуу депутаттар, наказдарыбызды ошол эле мезгилде мына шаардык мэрия менен биргеликте ички жолдордун акыбалын карап койбосок болбойт. Ички жолдордун акыбалын жакшылап кое турган болсок, анда ошо менен кошо тротуарды ham жасатып кетсек. Себеби бул туристтер келгенге да неприятный болот да, өздөрү тротуары жакшы, жолу жаман болбойсун да. Ички жолдорду да карап койсок, үчүнчү сунушум. Рахмат. Сунуш катары токтомго киргизип койсоңуз. Добушка коебузбу? Добушка коебузбу? Саласатуу коебуз. Сунушту добушка коем. Формалык болуп ушундай көп болуп атат да. Макул 34, каршы 4 сунуш өттү. Урматтуу депутаттар, азыр бизге маалымат берүү үчүн биздин мына бюджеттик маалыматты кыскача берүү. Жергиликтүү бюджет, Ош шаарынын жергиликтүү бюджети 1 миллиард 300ге чейин чыккан өзү. 1 миллиард 300ге чыккан.
Андан кейін 2014 жылы өкмөттүн токтому чыгып туруп, билим берүү системасындагы иштеген бардык мугалимдердин, садиктерде иштегендердин айлык акысы билим берүү министрлиги аркылуу финансирование болуп калган. 2013 жылга чейин биздин Ош шаары аркылуу келип туруп, биз ошол биздин жергиликтүү бюджет менен кошо бекитип, республикалык бюджеттен келип кошо бекичүү. Ошол маалда 550 миллиондун тегереги болчу. Бүгүнкү күндө ошол сумма азыр билим берүү системасы аркылуу кетип атат, 1 миллиарддын тегерегинде. Ошол боюнча тактап өретин эле айтып атам мен. Сунуш өттү, макул 37, каршы жок, токтом толугу менен кабыл алынды. Салык кодексинде каралган. Бул сиз айткандай ошол коммерческий мекеме ишканалардан алынат, жылына 50 сом. Алынып эле келатат. Бул ушуну просто мыйзамдуу жолго киргизип, токтом менен бекитип кое турган талабы бар экен. Ошону сиздерге сунуш кылып атабыз. Мүмкүн болсо бекитип бериңиздер. Добушка коерум. Рахмат, урматтуу депутаттар. Сунуш түшүп жатат, токтомду негиз катары добушка коем, добуш берип койсоңуздар. Макул 34, каршы жок. Токтом негиз катары кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, ушул токтом боюнча сунуш жок болсо, тазалык ишканасы мекемеси эч кандай тиешеси жок, бул салык болуп. Азыр мына немеде токтомдо дагы кайра келип калыптыр. Биз отурумда сунуш кылган болчубуз. Азыр менин сунушум ушул 4 пунктту алып салсын. Себеби бул тазалык ишканасынын эч кандай тиешеси жок, бул салыкта. Туура. Комитетте ошо өткөн эмес, туура айтты депутат коллегабыз. Урматтуу депутаттар, Марат Асанович, урматтуу төрага, буну биз комитеттен карап чыкканбыз. Азыр Марат Асанович кыска нускада бир маалымат берип койсун, анан кийин сразу эле добушка койсоңуз, эмеге суроого койсоңуз, суроо жоопко, анан кийин сразу добушка коюп өткөрүп эле. Эми бул бизге керек. Эми мамлекеттен кайра мамлекетке өтүп атат, бул жеке менчикке өтүп кетелик. Ошон үчүн кыска нуска маалымат берип койсун депутаттар үчүн, анча-мынча депутаттар түшүнбөскө жаралып атат да. Ошо кыска нуска жооп эмерип койсоңуз маалымат. Урматтуу депутаттар, Ош шаарынын мэриясынын тарабынан калктын жашоо турмушунун бардык чөйрөлөрүн жакшыртуу боюнча мамлекеттик жана муниципалдык органдар тарабынан жүргүзүлүп жаткан иштер жөнүндө жарандарды маалымдуулугун жогорулатуу максатында Ош ТВ телеканалын Ош шаарынын мэриясынын муниципалдык менчигине өткөрүү берүү боюнча маселе Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасына кат жолдонгон. Ал жактан токтом чыгып, токтомдо колдоо таап өткөрүлүп берилсин. Бирок мыйзамдын талабында шаардык кеңештин макулдугу менен гана деген жери бар экен, ошон үчүн сиздерге сунушка киргизип атабыз. Бул чынында келгенде 30 жылдан бери иштеп келаткан тарыхы чоң телеканал негизи Ош шаарында турат. Ош шаарынын жеринде мэриянын имаратында турат да, булардын ишканасы турган жерчи. Бул бүгүнкү күнгө чейин Фугиде мамлекеттик телеканал болуп келген. Азыр ушуну шаарга алып, шаардын балансына мэриянын жана гор кеңештин ушул иш-чараларына тыгыз жардам берип иштей турган канал катары сунуш кылып атабыз. Бюджеттен эч кандай каржы маселеси болбойт, себеби бул канал өзүн өзү каржылап келген. Биз бул каналга баягы идея менен башка жагы менен жардам беришибиз мүмкүн, өнүктүрүшкөнгө гана салым кошушубуз мүмкүн. Эч кандай бул канал жабылып калып же жеке менчикке өтпөйт. Тескерисинче Фугиде турганда эми азыр өзүңүздөр билесиздер, ушундай угроза бар деп угуп атабыз. Частныйга өтүп кетиши да мүмкүн. Ошон үчүн бул негизи мэриянын жана гор кеңештин каналы болуп, ушул Ош шаарына кызмат кылса, мен ойлойм бул туура эле чечим. Ушундай сунуш менен келдик, мүмкүн болсо колдоп бериңиздер. Рахмат. Мен бир оз пикир айтып коеюн. Депутат биринчи суроого неме сунушка кийин немеде сунушка түшөт. Тактайм. Бирок мен журналистмин да. Журналист катары Ош ТВ, Ош шаардык мэриясынын балансына өтүп калса, анын эркиндиктери чектелип калбайбы экен? Сөз эркиндиги мурункудай болбой калбайбы? Буга чейинки өзүнүн коммерциялык үлүшүн алып жүргөн адистер ушул жагынан аксап калбайбы деген түйшөлүү кесиптештериме бар.
ушул багытта маалымат берип койсоңуз. Мен муну комитетте да бердим эле. Бул боюнча эми Ошту эч качан оппозиционный болгон эмес. Мамлекеттин саясатын колдоп келген. Дагы деле колдойт деп ишенебиз. Биз мэрияда бул жерде бир жеке заказ берип, же бир өзүгө караштуу бир ишти буйрутма бербейбиз. Бул болгону мэриянын жана гор кеңештин, сиздердин эл менен жолуккан моменттерди чагылдырып, элге түз жеткирип, мындайча айтканда жардамчы катары мэрияга жана гор кеңешке. Ошондой гана канал катары биз ушундай ниеттенип суранып атабыз. Бул жерде эч кандай кысым болот же башка ошол кызматкерлери талабына туура келгендери иштей беришет. Ал жака дагы эч кандай кысым болбойт. Мына Фуги менен иштеп келиштик 10 жыл, 2010 бери. Биз менен деле Кудай буйрса иштейт деп ишенем. Рахмат. Нужно брать на баланс. Вы нам объясняете, что он будет работать именно для Горкинеша, для мэрии, но он вроде и так работает. Там проблем, по-моему, нету. Они постоянно с вами в контакте. Это первое. Второе. Если вот они сейчас на баланс перейдут, да, что будет с зарплатой ребят? Как это будет исчисляться? Они как муниципальными служащими станут? По первому вопросу я уже, наверное, ответил, даже сами ответили. А по второму, это же хозрасчетная организация будет. Он в любом случае сами будет определять зарплату, сколько им это надо. Здесь я не вижу проблем. Как работали, так и будут работать. Бұл эми жеке баягы жеке менчик өтүп кетпей ошол шаардын баягы балансын алуу боюнчачы. Анан өзүн актап, анан ол прибыль алып келе турганда телеканалда ошондой иш аткара алсаңыз болобу сизге? Урматтуу депутаттар, урматтуу журналист кесиптештер, мен сөздөн мурун бир нерсе тактоо киргизип кетейин. Кечээден бери соц тармактарда айрым кесиптештер мени да сындап атат да. Оштубу өзүн өзү эптей албай мэрияга өткөрүп атасыңбы дегендей кылыпчы. Буга чейин дагы өзүн өзү каржылап келген, Кудай буйрса мындан кийин да каржылайт. Ага алуубуз күчүбүз жетет буйрса. Бул биринчиден. Журналисттерге маалымат иретинде бул. Экинчиден, Кыргызстандын тарыхында прибыль берген бир да канал болгон эмес. Бул өндүрүш ишкана эмес. Телевидение бардыгы мындай пайда таппайт. Андан бир пайда көрөйүн деген максат болбош керек. Бул өзүн өзү каржылап турган, бул чоң жетишкендик. Азыр Кыргызстан боюнча мамлекеттин карамагындагы бир эле канал бар, өзүн өзү каржылап аткан. Бул Оштуб. Эмне себептен? Сиздерге бир аз кыска түшүндүрүп кетейин. Бир аз финансылык и чыгармачылык эркиндик бар. Биздин юридикалык каттообуз ОСО болуп түзүлгөн. Демек, мамлекеттин карамагындагы ОСО компания. Жана Хулькар Исамов айткандай, биз реклама алып келген кызматкерлерибизге анын процентин чыгарып беребиз. Эгерде мэрияга өтүп кала турган болсо, ушундай тобокелчилик бар. Ошону эске алып, кийинкиде кокустан маселе боло турган болсо, шаардык мэриядан же болбосо ушул гор кеңеште каражат бөлүп берүү жагындагы ойлонуп коюңуздар деп суранат. Бизде азыр мэрияда өтөбү же Фугида калабы иштен өзгөрбөйт, маселе өзгөрбөйт. Буга чейин дагы мэриянын гор кеңештин саясатын колдоп келгенбиз. Мындан кийин деле позициябыз ошол. Жөнөкөй иштен маселе мындай өзгөрүү болбойт. Финансылык тобокелчиликти мен сиздерге айттым. Эгер макул болсоңуздар, пожалуйста. Урматтуу жетекчи, мен кошумчалап коеюн. 10 жылдан бери ким сүйлөп атат? 10 жылдан бери сөз Бекболот Өскөнбаевдин сөзү бүт элек. Аз бул просто тема айтып коеюнчу. 10 жылдан бери каржыланып, өзүн өзү каржылап келатат, эми? Сиз айтып атасыз, ушундай риск бар. Биз кайрылып калышыбыз мүмкүн деп. Өткөрбөйлү. Ошол риск эртең 2 жылдан кийин пайда болсо, Фугиден кайрылсаңыздар, мамлекеттик республикалык бюджеттен акча бөлүнөбү? Бөлүнбөй турган банкрот болду деп жеке колго өтүп кетпейби? Азыр биздин деле акыбалыбыздай Фугиде 3 телеканал бар. Бул Оштуб, 5-чи канал и Пирамида. Берки 2 канал тең өкмөттөн каржы алат, толук түрдө. Биз өзүбүздү каржылайбыз. Дагы бир маалымат, Пирамида менен 5-чи каналды Бишкек мэрияга сунуштады.
Бирок Бишкек мэрият бизге мындай ашыкча чыгымдын кереги жок деген таризде аны отказ берип койду да. Сиз сөзүңүздү улаңыз. Мен каршылыгым жок. Маселе Марса Саныч, биз ушу мэриядан жанагы көп чыгым кийинки жылы берип калбайбызбы деген түшүнбөстүк болуп атат да. Жетекчисинин айтышы боюнча бул азыр өзүн актайм деп атат. Эс өзүңүздү актап атсаңыз, мурункудай эле болуп атса, анда биз колдоп берели. Ошо мэриянын балансын өткөзөлү дагы, ошо ишиңизди жакшылап алып бериңиз, алып кетиңиз. Рахмат. Кийинки сөз Акуловдо. Жогоруда коллегаларыбыз мен сиздики сурообу же сунуш бу? Мен сунуш айтайын деп атам. Анда сунушка өткөндө айтпайсызбы? Макул, мен сунуш айтам. Кийинки сөз Алмазбек кызы. Эгер бизге Марса Саныч мондай деп түшүндүрмө берип атат да, эмне зарылчылыгы бар алгандын дегенде, Ош шаардык мэриясы менен Ош шаардык кеңешинин силердин жолугушууларыңар болгондо тартып берет, анан коомчулукка чагылдырып берет деп түшүндүрмө берди да жогоруда бизге. Эгер Оштогу ошол милдеттерди өзүнө алып аткан болсо, Ош шаардык кеңешинин маалыматталдоо бөлүмү менен Ош шаардык мэриясынын коомчулук менен байланыш бөлүмүн кармап отуруунун эмне зарылчылыгы бар? Бул биринчи суроо. Экинчиси, эгер жогоруда Оштогунун жетекчиси Марат мырза айтып атат, бул өзү каржылап келген, дагы деле каржылай алат деп. Эгер каржылай ала турган болсо, бизге Ош шаардык мэриясына буларды өзүбүздүн баласыбызга алып, бюрократия түзүп, буларга ашыкча чыгым кетирүүнүн канчалык зарылчылыгы бар? Ушу эки суроомо жооп берип койсоңуз, рахмат. Биринчи сурооңуз эмне зависит этет? Жетекчи канчалык изденип, канчалык иштесе, ошол иш гана өнүгөсөт деп ишенем. Анан бюджетке мен ойлойм, нагрузка болбойт, бюджеттен акча бөлүнбөйт. Кесип бул жакта Оштогунун жамааты кандай кабыл алып атат бул нерсени? Оштогунун жамааты негизинен макулбу? Мен жетекчиге суроо берейинчи. Биз бул боюнча буга чейин сүйлөшкөндө чыгармачыл адамдарда мындай ой эркин да. Каршылар дагы бар, макулдар дагы бар, мындай көп мындай кызыкпагандар дагы бар да. Эгерде биздин ишибизге тоскоолдук мындай сиз айткандай бюрократия болсо, кандай болот мындан кийин? Бюрократия болуп, тигини чагылдыр, муну чагылдыр, мени чагылдырбай калсын деген дагы сөздөр болбойбу деген дагы суроолор бар. Коллектив менен жок сүйлөшкөн жокпуз. Ушул маселени кийинкиге калтырып койсок деле болмок экен өзүчө. Бир урматтуу депутаттар, бул жерде бул сунуш, бул пикирлердин бардыгы мэрия тарабынан болгон жок. Ушуну да эске алсак да, бул бизге ФУГИ мэрияга өткөрүп берди. Вице-премьер министрдин колу менен өткөрүп алынсын, шаардык кеңеш менен макулдашылсын деген неме турат да. Анан бу жерде булар оппозициялык маанайдагы телевидение болуп, анан булардын оозун жаап, бюрократия кылып, буларды чектөө киргизе тургандай кылып туруп, анан кийин биз мамлекеттик бияка алып алсак, анда ушулардын оозун жабыш үчүн деген неме эмес. Булар буга чейин деле мамлекеттик болуп келген, азыр деле кайра эле мамлекеттик биздин муниципалдык ишкана болуп атпайбы? Буну мэрия чыгарган жок да чынындачы. Ал вице-премьер министр кимдин? Эдил Байсаловдун колу менен, буйругу менен буларга өтсүн деген буйрук чыккан. Биздин шаардык кеңешке дагы кече Госком имуществодон кат келди. Атайын кат келди. Ушуларды колдоп берип, өткөрүп бериңиздер ушуну дегенчи. Ошону да мен сиздердин эсиңиздерге салып кетейин. Эми акырына келгенде ар ким өзүңүздөрдүн пикириңиздер, добуш бересиздер, кандай добуш бересиздер. Бирок ошол нерсени эсиңиздерге салып кетейин. Сен деле ошол эле адам менен иштешесиз, бияка ошол эле адамдар менен иштешесиз. Эмне айырмачылыгы бар? Же сизди бирөө жагым коркуп иштен кет дедиби? Ачык эле айтсаңыз мэрге. Эгер кет десе мэрге айтыңыз. Мени кет деп атат. Ушу муниципалдык ишканага өткөндөн кийин мени иштен кетесиң деп айтты деп айтса, айтыңыз мына жерде. Биз сиз менен иштешкенге даярбыз. Марсан Саныч айтып атат. Иштешкенге даярбыз. Сиз бизге результат көрсөтүп бериң, болду. Мурдагы эле ишиңизди алып бара бересиз. Фугиден адамдар бар, биякта башка адам эле жүзү өзгөрүлүп атат да. Туруп эле кабыл буну. Азыр сурооңузга жооп берип кетейин. Эч ким мени кетесиң же мына күнү кетесиң же азыр кет деген вопрос коюлган жок. Мен ойлойм андай эле максат болбош керек депчи.
Бул бир жагы. Экинчи жагы эмне айырмасы бар дегениңиз, буга чейин Фугиге отчет берип берсек, эми мэрияга отчет беребиз ошол. Бир жагы. Дагы мен бир гана тобокелчиликти айттым. Калган баягы иш процесс башка тууралуу сөз болгон жок бул жердечи. Салмат Саттыгулович, токтомду толугу менен добушка койсоңуз. Бул жерде немелер бар го? Макул 35, каршы 3, сунуш өттү. Бага канча ай болду иштегениңизге? Мага 3 ай болду. 3 ай болду. Коллективде канча киши бар? 30 шамалы. 30. Сиздин оюңуз кандай? Кайсы жак мэрияга жакшыбы же өтсө? Көз карашыңыз кандай? Негизи мен өзүм көз карашымда жана айткандай мындай ишибизде өзгөрүү болбойт. Фугиге же мэриядагы финансылыкта өзгөрүү болушу мүмкүн. Себеп дегенде биз осы канал болгон үчүн рекламный рынокто жеке менчик каналдар менен тең тайлаша алабыз. Себеп дегенде рекламный рынокто билесиздер, мына жерде да көпчүлүгүңүздөр ишкерлик менен алектенесиздер, арзанына сапаттуусуна бересиздер. Биз дагы ошол койгон рекламаны койгон тарифтен жеке каналдар берген жеңилдикти биз дагы берип, азыр берип келип атабыз. Сиз мындайгы токтор айтыңызчы, кайсы жак сизге ыңгайлуу? Мага маселе жок. Мен мисалы жок, маселе эмес, как жетекчи катары жок, көз карашыңыз болуш керек да. Мен өтөм же өтпөйм деп. Азыркы турганы, азыр мен Фугиде азыр турган болбойт. Мэрияга өткөндөн кийин кандай болот мен билбейм да. Себеби мүлк фондусу муну эртеби кеч 1 жыл 2 жыл барып тапшырып атат. Мүлк государство жоюлат. Билесиз аны сиз. Ушуну айтып атат, ошон үчүн сатып атышат, берип атышат. Эртең мэрия отказ кылса, муну башка эмеге область берет. Область отказ кылса, анан менчикке сатылат. Акыры барып, туурабы? Ошон үчүн бизди мэрия алган жакшыбы дейм да. Кандай дейсиз? Мен сиздин жетекчини оюн айтам. 3 ай болуп иштегениңизге. Жакшы биле элексиз мен билгенден. Мен буга чейин журналистикада иштегениме 10 жыл болуп калды. Азыр Фугинин балансында турабыз. Азыркы иштегенибиз бул мындай эркинирээк. Фуги менен байланыштыңыз, биз барбайбыз. Силерде калай деп айттыңызбы? Бул башкаларга салыштырмалуу. Мен Фуги менен бул маселеде сүйлөшө элекмин. Бул ушул маселе Кабминдин да кароосуна коюлуптур. Сиздерден кийин мүмкүн ал жактагы карайт. Значит, сиз кызыктар эмес экенсиз да. Буга чейин 3 айдан бери аракет кылып атсаңыз, сүйлөшпөсөңүз эмне болуп атат? Неге бизди аяка нары бери тебип атасыңар, тутуп атасыңар деп айтпадыңызбы? Менден чоң жетекчилерге мен андай ишине кийлигише албайм. Эмне болуп атат деп маселелерди кызыгып сурап атат. Марат, ты же должен был заинтересован быть, правильно? Это твой коллектив. Ты должен был выйти, позвонить, поговорить же со всеми. Ошону айтам, эч кандай реакция жок да. Себеби сиз бул өзүңүз бул жака калабай атасыз, по-моему. Менде эмне жок да, мындай караганда. Муну тияктан атай биз сунуштап атса мэрия алалы деп кичине аракет кылып коюш керек да. Эртең мэрия кылса айттым, башка жака кетет сөзсүз. Сиз мэрияныкы дагы областтын 3-чү тараптын эмеси кызыктар болуп атат да мындай караганда. Урматтуу депутаттар, бир маселени ачык сүйлөшүп алабыз. Эми жарылың. Реалдуу көз менен карайлы. Азыр телеканалды сатып алат элем деген кызыктар тарап жок. Себеп дегенде телеканал көп, бардыгы, көпчүлүгү, бардыгы дебейм, убыткада. Жеке ишкер сатып алыш үчүн чөтөгөнөн акча чыгарыш керек ага. Мисалы, Ош ТВ буга чейин жеке адамдардын да колунда болуп келген. Азыр сиздер айткандай, облус алып коет экен же башка алып коет экен деген да вопрос болуп атпайбы? Облус кантип алат, бюджет жок болсо каржылаган. Сизге бюджеттин кереги жок. Тобокелчиликти айттым. Эгерде финансылык маселе болуп кала турган болсо, сиздер субсидия кыла турган жагындагы карап коюңуздар. Ошону карап туруп алсаңыздар маселе жок дедим. Мен Фуги менен иштешемби же мэрия менен иштешемби? Итак, ишибиз бир эле болуп атат. Маселе бул алам. Значит, алыш керек. Иштейм деген жетекчини табыш керек экен да, ошо токтор айтканда. Мен карыз албайм, акча сурабайм. Бул жетекчи кетиш керек экен да анда. Ошондой болуп атабы? Эми ушундай болуп калды. Өкмөттү сактаңыздар, урматтуу депутаттар. Ар бириңиздер өзүңүздөрдүн неме боюнча сүйлөсөңүздөр. Кийинкиси Жолдошбаев кайда?
Саламатсыздарбы? Ата жұрт Кыргызстан партиясы, Жолдошбай Бакай. Сіз айтып өтпедіңізбі, урматтуу жетекчи? Биздин коллективде каршы тараптары бар, өткөнгө деп. Алар эмне негизинде, эмне негизи каршы болуп атышат? Мэриянын балансына өткөнгө. Мисалы, буга чейин иштеп, сиз айткандай каршылар боло турган болсо, алар азыр телеканал көп. Өзүнүн каалаган телеканалына барып иштеге мүмкүнчүлүк бар. Бир эле оштуу эмес. Эми алардын оюнда угуш керек, ал үчүн коллектив менен бир кеңешме өткөрүштөрү бар, жолугастарбы. Сиз кечирип коюңуз. Сиз 3 айдан бери жетекчи болсоңуз, бу жогору тургандарга дала иштетип, өзүңүздүн интерести коргобосоңуз, коллективдин интересин коргобосоңуз, анда кандай жетекчисиз? Сиз коллектив менен даже кеңешме өткөргөн жоксузбу? Биз мэрияга өтүп атабыз, Фукиде калып атабыз, силердин эмеңер кандай кылалы, сунуш менен чыгалы, мындай эле деген жоксуз. Буга чейин мен кимиси каршы, кимиси макул экенин билбейм дегенде айтып атасыз азыр. Жок, мен айттым. Мен айттым. Мен каршылар дагы бар, макулдар дагы бар дедим. Биз бул боюнча чогулуш кылдык. Чогулуш кылганбыз. Мен, конечно, коллективимди коргогонго, ошол ичинде журналисттерди, техниктерди коргогонго бүт мындай мүмкүнчүлүгүм менен аракет кылам. Менин азыр ачык айтканда чогулушта көпчүлүгү каршы болду. Эмнени негиз келтирип атышат алар? Эмнени негиз келип каршы болуп атышат? Азыркы абалыбызда бир аз эркинирээк иштеп атабыз. Аларда бир кооптонуу бар. Мэрияга өткөндөн кийин ар бир вице-мэрдин артында жүрүп калбайбызбы? Көркеңештер ар бир депутаттын артында жүрүп калбайбызбы деген кооптонуу бар. Эми биз ушундай биздин мисалы үчүн шаарда суу өчүп калабы, жылуулук өчүп калабы, кандайдыр бир авариялар болобу, ошол негизде бизде бир эле Facebooktан же башка бир соц тармактан эмес, официальный телевидениеден ошокшогон нерселерди чагылдырсын, жакшы иш-чараларды чагылдырсын деген ой менен алайлы, ошо биз колдойлу деп атабыз да. А силер келбей жатып, бизде андай нерселерди кылбашыбыз керек деген ультиматум койгондой болуп атасыңар бизге. Мен мына Марс Асанович, мен буга чейинки талкууда дагы айттым эле, булар өзүн каржылап келген, өзүн багат. Бирок мэрияга өткөндөн кийин булар сөзсүз субсидия сурайт. Акчабыз жетпей атат, бул жери мындай болбой атат, бул жери мындай болбой атат деп проблемасы менен келет. Ушул нерсеге сиз кепилдик бере аласызбы? Биз өзүн актайбыз, субсидия бербейбизби буларга акча? Бербейбиз. Жетекчи биз өтө элек добуш бере элек айтып атат. Ошол маселени карап койгула, биз силерден сурайбыз деп. Жетекчи билем, аны кандай прогноздор менен айтып атат, өзү айткандай жакшы эле иштеп атабыз. Жетекчи ошол жерде иштеп атат. Ошол жердеги бардык эмнени көргөн адам катары айтып атат да, бул жетекчи катары. Силердин акча сурайбыз, ал жагын карап койгула деп. Мүмкүн булар баягы мэриянын балансына өтпөштүн бир жолун издеп, ар түрдүү нерсеге барып атышат. Эгерде чындап эле өзүн актаса, значит алышыбыз керек дагы бир эч кандай биз дотацияда турбайбыз, субсидия сурабайбыз деген жетекчини коюш керек экен. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Айтбаевда. Субсидия сураш керек. Это же нелогично. Жок, эми сураган бул уже человеческий фактор. Атайында келип сурашы мүмкүн. Мына биз кыйналып атабыз, банкротпуз деп. Туурабы? А иштейм деген жетекчи туура айтып атат. Бул жигит менен мен жеке тааныш эмесмин, бирок иштейм деп эле неме амбициясы жакшы. Иштесин, пожалуйста, өзүн көрсөтсүн. Оштууну өзү жакшы айтып кетти. 30 жылдык тарыхы бар, жакшы рекламный источниктери бар, маалымат бар ал жөнүндө дагы. Буюрса жакшы эле улантып кетет. Силерге биз эч кандай личный зыяныбыз тийбейт. Пайдабыз тийсе тиет. Анан туура эле айтты мамлекеттен кайрадан муниципальный өткөндөн аябай жакшы пикирлер болуп атат. Мына жетекчи мындай билдирип атат да, коркпой ээн эркин билдирип атат. Ушуга бир ыраазычылык билдирип коелу ушугачы. Эгер мүмкүн ордунда башка жетекчи болгондо макул баардыгына даярмын деп тура берсе деле болот эле. Бул өзүнүн оюн негизи билдирди бул. Бул жетекчи мындай акырын ар бир депутаттын сөзүнө жооп берип атып туруп, негизги немесин билдирди, оюн билдирди да. Бул жетекчиден көптү күтсөк болот, үмүттөнсөк болот, жакшылык жагына жорой берели. Азыр жакшы Марс Станович да жооп берди. Кийинки сөз Самиевада.
жөн бар. Азыр эркин депутаттар булар. Эртең муниципалдык телевидение болгондон кийин булар айтканда сөз эркиндиги кыркылат. Булар көз каранды болот. Эркин сүйлөй албай калат. Алар акча жагын деле көп ойлонбой жатат. Ушул жагын көбүрөөк биз эми мурдагыдай эркин боло албай калабыз деп атышат да. Эми мындай караганда жеке менчикке өткөнгө караганда менен балансына өткөнү жакшы. Бирок булар көз каранды бир жакка зависимый, орусча айтканда журналисттер болот. Крокодил учабатса учат дейт. Мындай өз оюн айта албаган эме болот. Ошол сөз эркиндигинен коркуп калат булар. Ошон үчүн биз мындай карап туруп, буларды дагы ошол эмени айта албай атат журналисттер. Жетекчи ошол айта алат. Коллектив, конечно, каршы чыгат жетекчинин оюна. Жетекчи азыр кыйналып атат. Мындай караганда өзүң өлөсүң, бияка атың өлөт болуп атат. Ошон үчүн биз карайлык, эгерде буларга эч кандай тоскоолдук болбосо, эч кандай бул жактан кысым болбосо, биз өткөрүп эртең өткөзгөндөн кийин кыса баштайбыз. Бир вице-мэр чыгып, эмне үчүн ана жерди жамандадың деп эзет. Экинчи вице-мэр чыгып, эмне үчүн мына жаман жерин көрсөттүң деп кысат. Ошол нерседен журналисттер кыйналып атат, урматтуу депутаттар. Мен ошону айтайын дегем. Ошон үчүн карайлык. Албетте өткөнү жакшы, конечно. Буларды дагы мындай карап койлук, журналисттер дагы. Бул эч кандай болгону Ош шаарынын мэриясынын баягы иш-чараларын эми алар итик эле чагылдырат. Жардам берет, чогуу иштешебиз, биз дагы жардам беребиз. Бул жерден эми саясат кылыштын кереги жок. Жеке менчикке эч ким муну өткөрүп аткан жери жок. Эми ар бир депутат өз оюн айтууга укуктуу. Бул жерден сиз мага запрет кыла албайсыз. Жок, запрет кылган жок. Мен өз оюмду айтып атам. Ошон үчүн келгемин, айтамын, сүйлөймүн деп келгемин. Айтамын. Бул жерде журналисттерди көрүп атабыз, кээ бир жерде абдан кысым кылып баргандай маселелер болуп атат. Бул турмушта болуп келген боло берет. Мен ошону айтмакчымын. Марса Саныч, бул азыр Оштунун мүлкү канчага бааланган? Сизде маалымат барбы? Маалымат 7 миллион 400 турабы? Активы. Канчага бааланган? 27 миллион Оштун. 27 миллион 400 экен активы дейт. Сизде маалымат бар да? Ошол маалыматты сиздер бердиңерби? Ооба. Бизде Фугиден берилген маалымат. Фуги буну бизге мэрияга өткөзүп береби, кандай? Комиссия түзүлөт. Бизден түзүлөт, депутаттардан кирет. Комиссия Фуги менен комиссия түзүп өткөрүлөт бул жака. Сатпайт, өткөзүп берет жөнүндө мэрияга. Жок, баланстан балансқа өткөрүлүп берилет. Бүт барын ревизия кылып, 27 миллион шаар бюджетине кошулат экен дагы, мүлк болот экен. Мен бир нерсени айткым келет, мына масал маалымат кажеттарда турат, урматтуу депутаттар. Биз 30 жылдан бери кошуна мамлекеттерге караганда биздин бир жетишкендигибиз бул бизде эркин сүйлөө, эркин айтуу оюбуз. Мен айтайын дедим эле, Салман Сатылбаевич туура эле айтып атат. Мен чындыгында бүгүн жетекчиге баа бердим. Өзүнүн оюна эркин айтып, эркин түшүндүрүп, эркин берип атканы бул жетекчинин чыныгы дасыккан жетекчи экендигини, чыныгы журналист экендигин бул жерде көрсөттүк. Журналист калкы ушундай калк болот, бардык нерсе жүрөгүнөн өтөт, чыгармачыл адамдар болот. Буларда башкача бир эркиндик бар. Башкача бир көз караштар бар. Эгерде бүгүн мамлекеттин карамагындан мамлекетке өтүп аткандан кийин дагы, эгерде өтө турган болсо дагы бир нерсени эске алып коюшубуз керек. Эң негизги баалуулук эркиндигин чектебешибиз керек журналисттердин. Мына Оштубуда бүгүн өтө турган болсо дагы, булардын эркин Алмаз Шемекович сизден суранам. Эгерде мэриянын балансына өтсө дагы, биз Оштубунун ушул журналисттердин эркиндигин чектебешибиз керек. Булар кеңири өзү каалагандай, болгондой көйгөйдү ачык айтып туруш керек. Мен Нурил айымды толук менен колдойм. Булар алеги коомдун чыныгы депутаттары ушулар деп айтсак болот. Андан кийинкиси Алмаз Шемекович, жетекчини көрдүк. Өзүнүн оюн билген мамлекеттик жетекчилерибиз да ушул нерсени да сурап айтып атат. Жаш, өзүнүн ою бар, өзүнүн позициясы бар жетекчилер болуш керек деп. Мен ойлойм, кандай чечим кабыл алсак дагы, бүгүнкү күндө жетекчинин ушундай өзүнүн позициясын кармап турган жетекчини өстүрүшүбүз керек, ага стимул беришибиз керек. Эки эле сунушум, урматтуу депутаттар, урматтуу коомчулук, масал маалымат каражаттары, урматтуу Алмаз Шемекович.
Менин сунушум кандай чечим кабыл алсак дагы бүгүнкү күндө Ош ТВнын эркиндигин чектебесек, болгон көйгөй бул сиздин көзүңүз, сиздин кулагыңыз болот. Бар көйгөйдү ачык айрым айтып туруш керек ушул жигиттер. Кандай чечим кабыл алсак дагы. Анан экинчи сунушум ушундай жетекчилерди, өзүнүн оюну ачык айткан жетекчилерди бүгүнкү күндө кайра биз колдоого алышыбыз керек. Терс мамиле кылбашыбыз керек. Жакшы мамиле кыла турган болсок, ушул жетекчилер сизге ооз, көз, кулак болуп бере турган ушундай жетекчилер, ушундай балдар керек деп ойлойм. Көңүл бурушубуз керек да. Жана биздин менин коллегам Толубаев Замирбек туура айтып кетти. ФУГИ азыр телевидениеден отказ берип атат. Буларга керек эмес. Биз албасак жеке менчикке сатып берет. Жок болот мына жер. Жеке менчикке кетип талкаланат, же болсо да башка нерсе болот. Бул жерде мына мүлкү азыр 27 миллион сом болот. Өткөн салыштан ушул жерди биз мэриянын балансынан бөлүп бергенбиз. Өкмөттөн акча каражаты келип ошол имараттар курулган. Бүт техникасы жаңы, заманбап. Бул нерседен биз отказганыбыз бир аз туура эмес болуп калат да. Биз албай койсок жок болот бул. Жанагы маселелер, айтылган маселелер бул экинчи маселелер. Андан кийин берде көзөмөл кыла турган биз эл өкүлдөрүбүз ар дайым ушу көзөмөл кылып турабыз. Эгер басым болсо, Марат деле мындай отуруп турган жигит эмес, айтып чыга турган жигит, келечекте мындай үмүттөндүргөн жигиттер. Эми мэрде мен деле суранып келдим, ушундай жигиттерди колдоп иштетсеңиз алда карап жылдырат. Конечно, булардын корккону, негизги эле корккону ошол бизге басым болот дегени. Бирок, урматтуу депутаттар, биз азыр мэриянын балансына өткөрүп колдоо беришиңерди мен суранып келдим. Себеби бул ошол көп суммадагы акча, техника, өзүнүн күчтүү журналисттери менен бүт базасы менен бизге берип аткан нерсе бул белек катары кабыл алышыбыз керек бул нерсени. Эгер биз албасак, чын-чынында бул жоголо турган нерсе болуп кетет. ФУГИ госимущество булардан отказ берип атат. Пирамидадагы башка каналдардагы уже жок болуп атат. Ошону туура түшүнсөк, урматтуу депутаттар. Макул 36 каршы 4 токтом долбоору негиз катары кабыл алынды. Урматтуу депутаттар, урматтуу кесиптештер, жанадан бери мен суроо берем деп сунуш айтам десем, суроо бергенче бир топ сунуштарды айтып койдуңуздар. Мен айта турган сунуштар айтылып калды. Мен бир нерсе айттым. Бул тарыхый чоң телевидение. 2010 жылга түздөн түз таасир ете алган телевидение. Мына ошол чыныгы көз карандысыз телевидениянын күчү канчалык экендигин көрсөткөн телевидение. Бирок мамлекеттик саясат, мамлекеттик идеология деген бар да. Диверсияга жол бербешибиз керек деп, Мезон ТВ башка телевидениелер болгон. Биз тарыхтан билебиз. Колдон колго өтүп келди. Бүгүн ФУГИнин балансына мана жоголуп кетпей туруп калганы, сакталып калган бул чоң нерсе. Ош шаары, Ош региону үчүн өтө маанилүү телевидение. Булардын ошол баягы эркиндигибизди ушул мэр чектеп койбойбу экен деген сунуш болуп атат. Анда урматтуу Көр кеңешинин депутаттары эмне үчүн отурабыз биз? Урматтуу мэр туура эмес кылып атасыз деп айта алабыз. Анан ар бир депутаттын өзүнүн пиары үчүн жүгүрө турган телевидение болбош керек. Бул жагын да кесип калайын. Ошон үчүн баягы ким Карыпбектин кара жашыгы деген сөз чыккандай, эртең ушул Ош ТВ эркин эле телевидение болчу, анан ушул Мамбетов келгенде кара жашыкка айланып калган дегенге жол бербешибиз керек. Наоборот, көрсөтөлүчү мына ушул биргеликте мен дайым айтып келатам. Биз урматтуу кесиптештер жаңы сазып, жаңы жетекчи менен бир бурулуш кылып коелучу, бир коомдун турмушунда аң сезимде деген. Менимче бул жерде корко турган нерсе жок. Но эгер зарыл болгон учурда ошол иши жакшы жүрүп кетип атса, колдоо жагы ал өтө деле бир олчойгон суммалар болбосо керек, зарылчылыкка карап андан эч чочубаш керек. Мен мына азыр журналисттер башка телевидение өзүбүздүн пикирибизди айтабыз деп атат, эмнени айткылары келип атат. Менимче ушулардын деле бир пикирин угуп койгон туура болобу дейм. Матын эмеси ою дагы эсепке алынсын. Экинчи сунушум жана жогоруда дагы суроо берип кеттим. Эгер Ош ТВ ушул мэриянын балансына өтүп аткан болсо, Ош шаарынын мэриясынын коомчулук менен байланыш кызматын, ошондой эле Ош шаардык кеңешинин маалыматталдоо бөлүмүнүн ошол жерде иштеген адамдардын кыскартуу жагынбы же кандай кызмат орду дагы бир сыра талкууланып каралсын. Анан үчүнчү сунушум бул эми жана Марс Асанович айтып атат, булар эми өзүлөрүн каржылап келген, булар бизден акча албайт болду дегендей кылды да. Эми Абжапар агай туура айтты. Негизи жанагы бай аялга үйлөнүп алсаң деле, ал сенин аялың да, баары аялга баары бир акча бересиң.
баары бир каржылайсың, анткени сен эркексиң. Ошону мен мисал келтиргим келет да, мисалы үчүн өзүлөрүн каржылап атса дагы, булар биздин баланска өткөндөн кийин булардын кандайдыр бир чыгымдары болсо же керектүү нерселер болсо, биз колдоп кое берели. Ошо менин сунуштарымды эске алып коюңуздар, рахмат жон. Ошо вице-мэрлердин баягы ишин баягы аркасынан жүрүп аткарабыз дегенде аткарбагыла. Биз көзөмөл кылып беребиз. Ошо сизде штатта канча журналист болсо, бардыгы чындыкты чагылдырсын. Чыркыраган чындыкты айтсын. Эси бирөө заказ берсе же депутаттар айтса, силерин биз колдоп бергенбиз, ана мен ушуну сен чагылдырып беришиң керек десе, ачыгын айткыла, биз да ушу сессияга чыгып ушул депутаттын ачыгын айталы. Ошол эле вице-мэрлер да айталы. Сиз ал жагынан кыжылат болбоңуз. Биз дагы ошол сиздердин ишиңиздерге жакшы болсун деген ойдо колдоп берип атабыз. Анан көз каранды сиз деген тема болбойт. Биз ошолордун баардыгын өзүбүз көзөмөл кылып беребиз сизге. Эч ким сизге заказ бере албайт. Мен кошумчалап койсом болобу? Урматтуу төрага. Кыска сүйлөңүз. Урматтуу төрага, азыр менин баягы коллективимдагы пикирим, кооптонуусун сиздерге ачык айттым да. Эми сиздер дагы 5 жылдан кийин кетесиздер. Алмаз Шембекович дагы мүмкүн көтөрүлүп кетет. Андан кийинки жашоо кандай болот? Биз баягы узагыраак неме кылып туруп, анан кийин ошол пикирди айттым да. Бир жагы, экинчи жагы жана прайс боюнча. Жана финансылык кооптонуу бар деген себеби ушунда да. Прайсты дагы алып келебиз. Сиздер бекитип бересиздер аны. Анан мен мына жерде көбүңүздөр ишкерлерсиздер. Ошол прайстан чыга албайм. Азыр эркин баягы жеке менчик каналдар баягы рекламный рынокто скидканы берет дагы алып коет. Биз ошондой скидка бере алабыз азырчы. Ошол маселеде менин мындай мага кыйынчылык жараткан маселе ушул да. Рахмат. Эң туура маселени көтөрдүң, урматтуу жетекчи. Биз ошо силердин прайсыңар боюнча ушундай бир гибкий нерселерди бизге сунуштарды алып келсеңер, мындай скидкасы менен жогору көтөрүп түшүрүшү, ушуларга биз силерге ыңгайлуу шарт түзүп берүүгө аракет кылабыз. Немеңерди, прайсыңарды ыңгайлуу силерге боло турган нерсеге тарифти бекитип берүүгө аракет кылабыз. Макул 35, каршы 4, токтом толугу менен өттү, урматтуу депутаттар. Оштууну өткөрүп алышыңыздар менен куттуктайм. Эми мындай маселе бар. Оштууну өткөрүп алдыңыздар. Эми сиздердин мойнуңуздарда каржылоо маселеси бар. Ал жерде менмин деген ошол жерде иштеп аткан жетекчилер кандайдыр бир кызыкчылык болбосо, алар иштебейт болчу. Каалайбы, каалабайбы, жана депутат айым айткандай эми сиздер каржылайсыздар. Сиздер милдеттүүсүздөр. Бул бир маселе. Муну эстен чыгарбаңыздар. Кийинки жылдан баштап азыр ошол жерде иштеп аткан, мына азыр Ошто канча телеканал болсо, ошол телеканалдардын биринде иштейм. Жетекчини алмаштырасыздарбы? Составын бүтө баарын алмаштырасыздарбы? Реклама таап, Оштунун азыркы составындай состав менен иштеп атыш таптакыр мүмкүн эмес. Эгер бул состав кеткенден кийин Оштуу нак ошондо жоголот. Ким барып иштейт? Могу каршы чыккан депутаттардан, мисалга, колдогон депутаттардан ким билет телеканал системасын? Эч ким билбейт. Кантип табаш? Бизге мэриянын атына кат келип түштү. Ошо Кыргызстан кинотеатр Киргизия деп айтылат. Ошону атын өзгөртүп берүү боюнча кат келип түштү. Рахман Разыков деген. Андан тышкары биз катты мыйзам чегинде тартибине карап чыктык. Өзүбүз комиссиябыз бар. Кече жакында комиссия өттү. Комиссиянын курамын биз жаңыладык. Анан комиссиянын курамына шаарда авторитеттүү тарыхчы кишилерди, анан мына Ош мамлекеттик университетте иштеген бир кандидат наук, доктор наук кишилерди коштук. Ошолор менен чогуу анан комиссияда биз карап чыктык. Бизге маданият кызматкерлеринен дагы протокол келди. Бул жерде Кыргызстанды аты чыккан эмгек сиңирген артисттерди атынан дагы протокол келип түштү. Ошо именно кинотеатр Киргизияны атын өзгөртүү боюнча кат келип түштү. Комитетте карап чыктык, комиссияда карап чыктык.
комитеттен анан сессияга сунуштал берди. Урматтуу төраға, Жасымбек урматтуу төраға, ушуну добушка эле коюп эле өткөрүбөйлүбү? Кийинки маселеге өтсөк, 8-чи маселеге, ипотекагачы. Ал көп убакыт кармайт десеңиз, эми бул Рахман Разовду ким эле тааныбайт? Элдин баары тааныйт. Бул Кыргыз Республикасынын эмгек сиңиргенден наамды алып атса, буну азыр кээ биркилер түшүнбөй атат, мыйзамга шайкеш келип калат деп. Бул мыйзамга шайкеш келбейт. Мыйзамга мындан эмгек сиңирген деген наамды алгандан кийин 1 жыл болобу, 1 күн болобу, адам көз өткөндөн кийин коюп берсе болот экен. Ошого байланыштуу азыр добушка коюп эле өткөрүлсө кандай болот? Депутат Бакир уулу Шахназардын сунушун добушка коем. Мыйзам бар экен. Мыйзам жол берет экен, каралды. Бир, экинчиси анан жана мораторийлер кирген экен. Ошого шайкеш болсо сунуш жок. Биз наоборот сунуштаганбыз. Сиз ошончо Жасырмактуу жок. Аппараттын юристи барбы? Үсбек агай. Бул боюнча мен деле жок. Мораторий боюнча айтып атасыз го, көчөлөргө быйылкы жылга 2022 жылга көчөлөргө багандай атын башка аты бар көчөлөрдүн атын өзгөртүүгө тыйым салынган мораторий бар. Көчөлөрдү мурун 20-чы көчө, 4-чү көчө сыяктуу көчөлөр бар, аты коюлган. Ошолордун атын өзгөртүп башка ат коюлган мораторий коюлуптур быйыл. Мэрияда катайын токтолуп калган, ал ош шарты. Жогоруда ошол президенттин мораторийи эмне болуп экен, мен ошонун тагдырын карап коюңуздар деп сурады беле. Эмне болуптур? Сиздин алдыңыздан окуп коюңчу, иликтеп көрүңүздөр. Жылды 31 декабрында бүткөн. Азыр бизде перепись населения башталды да, ошого таянып биз азыр мораторий кирди. Мына жылды аягынга чейин. Именно ошо көчөлөрдү аты боюнча. Анан биринчи маселеси боюнча баягы мыйзамга туура келбейт деген өткөндө 5 жылдан кийин дегенде мына юрист отурат, юристке сөз берсе, юрист өзүнүн позициясын айтып берип койсо. Менин колумда азыр мыйзамда турат. Ошо географиялык названиянын коюу боюнча, андан кийин ошондой эле өкмөт иштеп чыккан положенияда да турат. Бул мыйзам 22-жылдын 20 январында өзгөртүү киргизилген. Мындайча айтканда акыркы действующий положенияда ошондой. Бул жерде эч кандай мөөнөтү көрсөтүлгөн эмес. Жана 5 жыл болсун, анан болсун деген